Өлкө башчы Садыр Жапаров чуу дегенде эле күлдөн гүлгө айланган Капчыгай айылына келди. Айылда баары өзгөргөн, ирети менен үйлөр салынып, жолу болсо зымыраган асфальт. Капчыгай айылы президенттин жеке көзөмөлү менен өткөн жылы генералдык план менен салынган. Бул мектеп Аксай айылында жаңы салынды. Мекеменин эски имараты өткөн жылкы окуяда талкаланган болчу. Президент мектептин салтанаттуу ачылышына катышып, ошол эле маалда онлайн форматта аталган аймакта бир катар социалдык объектилердин ачылышы болуп өттү. Эң алды мына бүгүнкү тасмасы кесилип жаткан Бусурмангул Ходжаев атындагы мектептин жана бир топ социалдык объектилердин онлайн форматындагы ачылышы менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Садыр Жапаров Баткендеги бир топ социалдык объектилердин ачылыштары менен элди куттуктап, мамлекет жалпы Баткен аймагын өнүктүрүүнү артыкчылыктуу багыты катары кабыл алып, бир топ иштерди жасоого бел байлаганын баса белгиледи. Кыргызстан Баткенден башталат, Баткен өнүксө, өлкөбүз өнүгөт деген ураан астында мамлекет жалпы Баткен аймагын өнүктүрүүнү артыкчылыктуу багыты катары кабыл алып, бир топ иштерди жасоого бел байлаган элек. Мынакей бүгүн өзүңүздөр менен жүз көрүшүп, ошол жасалган иштер тууралуу баарлашып кетүү насиби буйрган экен, алдыңыздарга келип турабыз. Бул жерде 75 орундуу жаңы оорукана курулган. Ооруканага президенттик фонддон 100 миллион сомго жакын акча бөлүнгөн. Садыр Нуркожоевдун немеси менен ошонун фондунун негизинде чоң жаркыраган оорукана курулду. Бул дагы биздин элибизге эң жакын медицина кызматкерлерine жардам берет. Биз элибиз баардыгыбыз больницанын кызматкерлери чоң ыраазы. Президент барган кийинки аймак бул Достук айылы. Достукта 2022 жылы сентябрдагы каргашалуу окуяда толугу менен талкаланып өрттөлгөн болчу. Бүгүн болсо таанылгыс болуп өзгөрдү. 50дөн ашык турак үйлөр, шаардагыдай инфратүзүм, мектеп, бала бакча баары жаңы курулду. Бир жыл мурда чек арадагы каргашалуу окуядан кийин жапа чеккен айылдарда эл калган эмес болчу. Бүгүн айыл элге толду. Өз кезегинде Садыр Жапаров менен жолуккан жергиликтүү тургундар терең ыраазычылыктарын билдиришип, ак батасын беришти. Көп жылдар бою авариялык абалда турган Кара Суу районунун Кермету айылындагы номер 20 Насыров Рыспай атындагы орто мектеп заманбап шартта курулуп, бүгүнкү күндө пайдаланууга берилди. Ачылуу аземине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, мектептин кызыл тасмасы кесилди. Акылбек Жапаров элеттиктерди заманбап мектептин имаратынын ачылышы менен куттуктап, керметолуктар бул жаңы имаратты курууну көп жылдан бери күтүп жүрүшкөнүн, чечим кабыл алынган соң тез арада курулуп пайдаланууга берилгенин айтты. Негизги план боюнча 2024 жылы бүтмөк, бирок курулушчулар эртелеп бүтүрүп берип атышат. Бул боюнча дагы биз долгострой кылбай, жылына 1-2 миллион сом берип коюп, 10 жылдап мектеп куруудан баш тарттык. Bir жылдын ичинде мектеп башталса бүтүш керек. Мына ошону былтыр декабрда баштадык элек. Мына быйыл мектебиңиздерди бүтүрүп, татынакай өзүбүздүн балдарыбыздарга тартуулап атабыз. Биздин саясатыбыз ошого чейин жеткизгиле. Министрлер кабинетинин башчысы өлкөдө жүрүп жаткан реформалар тууралуу маалымат берип, республика боюнча жыл ичинде 78 мектеп пайдаланууга берилгенин кошумчалады. Биздин саясатыбыз ошого чейин жеткизгиле деп. Ошону ирети менен алып бере баштайбыз. Компьютерди мугалимдердин баары билиш керек. Аталган мектепте жалпысынан 390 окуучу бар. Балдар 2 сменада билим алып келишет. Буга чейин балдардын билим алуусу үчүн шарттар жокко эсе болгон. Жаңы мектеп түшүп, азыр кубанычыбыз койнубузга батпай, элибиз дагы жери бардык ошол Кермету айылында жашаган тургундардын баары бактылуу болуп атышат. Балдарыбыз эми жакшы заманбап, заман талабына ылайык жакшынакай 2 кабаттуу курулган жаңы мектепте окуган атат. Бүгүнкү күндө азыр 10 декабрь ачылышы болуп атат мектептин. Насыров Рыспай атындагы орто мектебинде 390 окуучу окуйт. 2 сменада окуйт, 1-2 сменада. Азыркы мезгилде мына
жаңы мектепке өткөндө деле ошол немеде эми Кудай кааласа окуучунун саны көбөйөт. Насыров Рыспай атындагы мектепте ушул жылдын башында курулуш иштери жанданып, жыл аягына чейин бүткөрүлдү. Сметалык баасы 106 миллион болгон. Бирок тендерден 82 миллион сомго компания утуп, бүгүнкү күндө пайдаланууга берилди. Сапатына токтоло кетсек, көзөмөлдө бүгүнкү күндө аябай катуу жүргүзүлүп атат. Ар бир материал боюнча, ар бир ошондой эле баягы курулуш компаниялардын биз үстүнөн көзөмөл кылып, ушул мектептердин сапат жагына аябай катуу көңүл бурулууда. Жана мындан дагы ары көңүл бурулуп, сапат жагына биз катуу талаптарды коебуз. 225 орунду заманбап чоң мектепте спорт зал, ашканасы менен кошо кыздар үчүн кийим тигүүчү машиналар, балдар үчүн кол эмгек сабагынан станоктор орнотулган. Биз дээрлик мектептердин баарын өзүбүздүн каражаттарга салып жатабыз. Кыргызстан боюнча 205 мектеп. Анан 100 мектепти 1-январга чейин киргизебиз деп милдеттеме алдык элек президенттин астында. 111 мектеп болчудай болуп турат. Мына алардын арасында сиздердин дагы мектебиңиздер бар. Биз 2006 жылга чейин дагы 1-2 жылдын ичинде Кыргызстан боюнча бүт авариялык мектептин баарын жаңылап чыгабыз. Эске салсак, номер 20 Насыров Рыспай атындагы мектеп 1966 жылы курулган. 2 корпустан турат. Экинчи корпусу 1988 жылы Ашар жолу менен бүткөрүлгөн. Буга чейин мектеп авариялык абалда болчу. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош шаарындагы Исхак Разаков атындагы 720 орунду мектеп гимназиясынын курулуш иштери менен таанышып, тиешелүү жетекчилерге курулушту сапаттуу бүткөрүп, пайдаланууга өз убагында берүүнү тапшырды. Дээрлик 10 жылдан бери курулушу токтоп турган Исхак Разаков атындагы билим уясы быйыл жаз айында жанданган. Бүгүнкү күндө мектептин куруу иштери 80% бүткөрүлдү. Аталган мектеп 720 окуучуга ылайыкташкан. Волейбол, баскетбол жана футбол аянтчалары, гимнастикалык, тренажердук, географиялык аянттар каралган. Мектептин жаңыдан курулуп жаткан имараты республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Имараттын негизги аянты 70 090 метр квадрат. Жалал-Абад шаарындагы номер 21 орто мектебинде жаңы ашкана курулуп, пайдаланууга берилди. Ашкананын курулушу жергиликтүү бюджеттен каржыланып, 10 миллион сом сарпталган. 1200 окуучу билим алган номер 21 орто мектебинде буга чейин ашкананын жоктугунан окуучуларга ысык тамак берилчү эмес. Эми аталган мектептин 500дөн ашуун окуучусуна ысык тамак берилүүдө. Белгилей кетсек, Жалал-Абад шаарында жалпы 20 мектеп бар. Учурда алардын 13-үндө балдарга ысык тамак берилет. Жогорку окуу жайларына кышкы кабыл алууда жалпы республикалык тестирлөө 2023 балдарын эсептөө боюнча консультациялар онлайн жана офлайн режимде өткөрүлөт. Бишкек шаарына келе албагандар үчүн консультациялар жүргүзүлөт. Бул учурда абитуриенттин катталуу номеринин жана дептеринин номеринин туура толтурулушу текшерилет. Офлайн режимде консультация алуу үчүн абитуриенттер билим берүү жана окутуунун усулдарын баалоо борборунун кеңсесинде паспортунун көчүрмөсү менен келип арыз тапшырышы керек. Абитуриенттер жалпы республикалык тестирлөө сертификатынын түп нускасын жана паспортун ала келип, консультация алуу үчүн белгиленген убакытка келиши керек. Жалал-Абад шаарында уюштурулган рейдтин жүрүшүндө жашы жетелик 15 бала эмгекке тартылганы маалым болду. Бул тууралуу Жалал-Абад шаарынын вице-мэри Гүлбарчын Таштанбекова билдирди. Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмү шаардык социалдык коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте эмгек өспүрүм аталышындагы рейд уюштуруп, анын алкагында базарларда, унаа жуучу жайларда жана устаканаларда мектеп курагындагы жашы жетелик 15 бала ишке тартылганы аныкталды. Алардын баарын шаардык ички иштер бөлүмүнө алып барып тактоо иштери жүргүзүлдү. 11 бала Сузак районунун, 4 бала шаар тургундары экени аныкталган. Алардын ата-энелери чакыртылып, укук бузуулар кодексинин 102 беренесинин негизинде протоколдор толтурулуп, 1000 сом өлчөмүндө айып пулдар салынды. Мындай рейдтер мындан ары да улантылат. Борбор каалабыздагы номер 100 кесиптик лицейдин директору Индира Куралбекованын демилгеси менен өлкө башчыбыз Садыр Жапаровдун жаңы Кыргызстанды куруунун багыты китебинин бет ачары жана Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине карата уюштурулган иш-чара болуп өттү. Лицейдин педагогдору менен студенттери Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан өзүндү аткарышты. Сенин атың жоламан уулум, атамдын аты
Дөненбай, уруңдун атын Айман. Манас айтылып, улуттук бий бийленип, Айтматовдун чыгармаларындагы каармандар аркылуу адам боолунун философиялык мааниси, баасы эске салынды. Аны менен бирге Садыр Жапаровдун Жаңы Кыргызстанды куруунун багыты китебинде көрсөтүлгөн негизги багыттардын бири да Жаңы Кыргызстанды куруучу келечек ээлери кесипкөй жаштардын колунда экени баса белгиленди. Китеп жөнүндө жакшы маалымат берилди лицейдин окуучуларына. Анан ушул президенттин китебиндеги Жаңы Кыргызстанды куруунун багыты эмнелер экендиги дагы мындай окуучуларга, ушул лицейдин окуучуларына, бүгүнкү иш-чаранын катышуучуларына мындай чечмеленип айтылды да. Быйыл аталган лицейге 80 жыл болуптур. Бул аралыкта өлкөбүзгө зарыл болгон миңдеген түрдүү кесип ээлерин даярдаган педагогдордун эмгеги да айтылды. Мындан сырткары 100 лицейге Нарын облусу берген китеп керуенинин кезеги эми номер 27 кесиптик лицейге берилип, Коржун Толгон китеп лицейдин жетекчисине тапшырылды. Бул китеп керуенинин маани маңызын азыр дагы бир көрүп, өтө баалуу экендигине көзүм жетти. Биздин мамлекет башчысы Садыр Нуркожоевичтин мынакей ушул демилгеси могу китеп менен сугаруу, китеп билимге тартылуу жааты колго алынуусу бул өзгөчө сүйүнөрлүк иш. Антпесе илим билимге умтулбасак эрдеңки күнүбүз караңгы болот. Ошондуктан азыркы жаштардын баардыгын илим билимге сугарганыбыз эң биринчи максатта болуусу абзел да. Жаштарды китеп окууга үндөгөн мындай саамалыктар мындан ары да улантылмакчы. Сөз алган ар бир салтанаттын катышуучусу китеп окуганын пайдасы менен максатына токтолушту. Мунун баары Жаңы Кыргызстанды куруунун багыты китебинде да айтылган. Ал эми 100 лицейде окуган жаштардын келечектеги орду өзгөчө деди коомдук ишмер Азамат Жаманбаев. Бүгүн дүйнө эмне болот? Чыгармачылыкка көңүл бөлүнүп, чыгармачылык менен IT технологиянын айкалышында келген экономиканы бүгүн креативдүү экономика деп атабыз. Бирок креативдүү экономика өнүгүш үчүн эмне керек? Өлкөдө эки нерсе. Интернет, жакшы интернет. Экинчиси энергетика. Мына силердин багытыңар. Чыңгыз Айтматовдун китептери менен Манас трилогиясы коюлган көргөзмө бурчта уюштурулган. Садыр Жапаровдун Жаңы Кыргызстанды куруунун багыты китебинин бет ачары менен Айтматовдун 95 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, манасчылар, билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү жана башка тиешелүү мекеме уюмдарынын жетекчилери катышты. Калия Карбекова, Эржигит Тилекбек уулу, билим жаңылыктарына. Студенттик спектакльдердин эл аралык 7-чи жаңы сымдар аттуу фестиваль өтөрүн Маданият министрлиги кабарлады. Иш-чара 17-22 декабрь күндөрү болмокчу. Фестиваль жыл сайын театр искусствосуна тиешеси бар кесипте окуган студенттердин профессионалдык жактан калыптануусуна стимул берүү максатында өткөрүлүп келет. Маданий иш-чарада эң мыкты спектакль, аткаруучулук өнөр, көркөм окуу, эң мыкты драматургия, эң мыкты театр сыны, чыгармачыл жаштардын устаты номинациялары каралган.